өзүнүн кесибин чындыгы сүйгөн мугалим болуп аткан деп ойлойм да. Смила Абдрахманова Маяковский атындагы кыз келиндер педагогикалык институтун бүтүргөн. Өзү айткандай кесибин өзгөчө сүйүп эмгектенди. Жан дүйнөсү балдарга жакын болуп, аларга А тамгасынан баштап ак караны айырып таануунун пайдыбалын түптөп билим берди. Агартуунун дыйканы болгон эжекенин эмгеги жогору бааланып, өлкөдө биринчи жолу Кыргыз Республикасынын эл мугалими деген ардактуу наамды алган. 2001 жылы эл мугалимин алдым. Ошол үзүр эмгегимдин натыйжасында үзүргөн эмгегимди алдым деп ойлойм. Өкмөт мени баалап көп окуучуларды чыгардым. Мен эмнегедир ушул балдарым менин жан дүйнөм, балдарым менен аябай кызыгып иштеген мага ушунчалык аябай жагат да. Анан ошондой мектептен кете албай атам. Эжекени мектептен кете албагандыгынын бир эле себеби балдарды баласындай сүйүп, алар менен иштегенден рахат алат. Азыр келерки жылы 1-класска барчу 16 баланы мектепке окууга даярдоодо. Жан дүйнөм менен сүйөсүң, кичинекей болгон нерселердин баарын тыпылдатып татынакай тил менен айтып беришет. Ошол эрктен рахат аласың да. Ошолор жан дүйнөңдү сергитет да, сен ошол эрки балдардай болгон мүнөз сыяктуу мага жагат өзүмө. Кегетидеги мектепте көп жылдык мугалимдик кесипти аркалаган кадырлуу педагогдор арбын. Алар окуучуларга билим берүүдө, жаштарга үлгү болуп эмгектенүүдө. Номер 1 эл мугалими Абдрахманова Симилеже. Симилеженин тажрыйбасын эмгегин баарыбыз ушул айрыкча жаш мугалимдер алып калганга аракет кылабыз. Окуучулары көптөгөн жакшы ийгиликтерге жетишет. Эмдиги жылкы ала турган мугалимдер болсо дагы эже окутпай иштеп коюп тур деп айтпасын деп ошолорго да жалпылашып алып калып окутуп атам. Азыркы балдар аябай жакшы, жан дүйнөм менен сүйөсүң, кичинекей болгон нерселердин баарын тыпылдатып татынакай тил менен айтып беришет. Ошол эрктен рахат аласың да. Ошолор жан дүйнөңдү сергитет да, сен ошол эрки балдардай болгон мүнөз сыяктуу мага жагат. Бул жерде болгон нерсенин баарын мен өзүмдүн каражатыман жасагам. Симила эжеке өзүнө бөлүнгөн классты балдардын жаш курагына ылайыктап, алар танапис убагында ойной турган кооз буюмдар менен жасалгалаптыр. Балдарга сапаттуу билим берүү максатында жаш мугалимдерден заманбап техника менен иштей турган ыкмаларды да үйрөнгөн. Магнитный доска менен иштеп атышат алар. Биз эми жанакы сотка менен иштегенде үйрөнүп алдык. Мен үйрөнүп алдым да. Толук үйрөнгөн жокмун. Мен аябай кыйын билем үйрөнүп алдым деген жокмун, бирок жаштардан үйрөнүп, ошолордон жардам менен иштеп атам. Смила Абдрахманованын мугалимдик кесипти аркалаганына быйыл туура 56 жыл болууда. Жарым кылымдан ашуун эмгеги бааланып, 1990-жылы билим берүүнүн мыктысы, 1995-жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, ал эми 2001-жылы Кыргыз Республикасынын эл мугалими наамын алган. Өрнөктүү өмүрү азыр жаштарга үлгү болуп, дали билим берүү майданында талбай эмгектенүүдө. Бар болуңуз, кадырлуу эл мугалими. Калия Карыбека, Жумабек Ногоев, билим жаңылыктарына.